Жуманын алгачкы иш күнү да соңуна чыгып барат. Кээ бирибиз азыр чай үстүндө, башкалары жакын адамдар менен баарлашып, аны менен бирге көгүлтүр экранга көңүл бөлүп отургандар бар. Анткени дал ушул учурда ар бирибизди кызыктырган айлыктар тууралуу кеп болот эмеспи? Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда НТС каналынын элет көрсөтүүсү, студияда мен Эрнеси Байсалбеков, бүгүнкү чыгарылышта. Аксы район Тепке айылындагы окуучулар мектепте эмес, керектен чыккан кадимки эле үйдө билим алышууда. Андагы окуучулар менен мугалимдердин өмүрү чоң коркунучта. Жол азабы, көр азабы. Кадамжа район бирлик айылындагы башкы жол качан оңдолору белгисиз. Кадимки эле сөл жан дыйканчылыкка пайдалуу. Таластын тургуну анын жардамы менен мол түшүм алууда. 200 окуучунун өмүрү кооптуу абалда. Аксы район Тепке айылындагы окуучулар мектепте эмес, керектен чыккан эски мурда совхозчулар үйүндө билим алышууда. Айылда мурда мектеп болгон. Алгачкы 4 бөлмөлүү билим жайы 1956-жылы курулган. Бирок ал жарак абалга келгенден кийин 1969-жылы жаңы мектеп курулат. Арадан 30 жыл өтпөй ал да керектен чыгат. Ошентип билим алууга башка жай болбогондуктан айылдыктар жараксыз деп колдонуудан чыккан совхозчулардын үйүндө билим алышууда. Өз өмүрлөрүн тобокелге салгандар менен биздин чыгармачыл топ жеринен барып таанышып келген. Аксуу районунун Тепке айылы. Мында чоң жолду бойлой тарыхый жайга айланган эки эски имарат жайгашкан. Бул мектеп 1969-жылы курулган. Мындан 50 жыл мурун салынып, керектен чыккан билимканалардын тарыхын тааныштырууну мектеп директору адатка айландырып алган. Анткени айылга борбордун мындагылардын абалын сурап келгендер көп эле кездешет. Эң биринчи 1958-жылы тети 4 комнаталуу мектепти биздин ата-бабалар 1958-жылы ашар жолу менен курган экен да. Анан 1969-жылы 10 жылдык мектеп болуп, бул мектепке ачылып, ушундан бери 69-жылдан 96-жылга чейин ушул мектепте. Бүгүнкү күндө бул жер эч кандай иштебей турбайбы? Бул да ерекше иштебейт, жараксыз акыбалда турат. Эскилиги жеткен эки мектептин имараттын биринде кулп салынып турса, экинчиси айылдык мечитке берилген. Ошондо айылдыктар эки мектептен кол жууп калышкан. Андай болсо азыркы адам эмнеге директор болуп аталып жүрөт? Окуучулар кайда окуп жүрүшөт деп суроо салып турсаңыз керек. Жыгалаң совхозунун конторасы болуп 96-жылга чейин контора болуп турду. Эски эки мектептен айрылган айылдыктар аргасыздан ТССРден калган эски совхозчуларга деп салынган үйдө билимкана кылып алышат. Аңгектен катсаң дөңгөккө дегендей, бул жай деле чеке жылыттаарлык эмес. Дегенибиз бул жай жараксыз, эч колдонууга болбойт деген мөөрү бар экен. Районго кайрылуу жазганда 15 февраль 2017-жылы район администрациянын орун басары, санэпидемстанция, МЧС жана башка тиги пожарниктер келип ушундай мектеп жараксыз, жаңы мектеп салыш керек деген корутунду чыгарышкан. Андан биздин Аксуу райондук өзгөчө кырдаал бөлүмүнөн дагы ушундай корутунду чыгарып, жаңы мектеп курулушу боюнча корутунду чыгарып берген. Бул жай жараксыз, ичинде адамдардын жүрүшү кооптуу деп жараксыз. Анан ушу жергиликтүү бюджеттен ушу мектептин оңдоо иштерине жыл сайын канча акча бөлүнөт? Болгон ошол косметикалык ремонт катарында, баягы краскага, анан актап сырдаганга ушу 15 000 сом акча бөлүнөт. Канткен менен талап бар, билим бериш керек. Ошентип мындагылар совхозчулардын 8 бөлмөлүү үйүн эптеп ылайыкташтырып атып, мектепке окшоштурушат. Бирок бул жай мектепке ылайык курулбагандыктан класстык бөлмөлөр тар. Кеч кирмек турсун, бир аз эле күн бүркөлө калса, мектепти караңгы каптай түшөт. Анан да мектеп сымал бул жай санитардык нормаларга эч жооп бербейт. Ошондой эле мындагылар ысык тамак программасынан куру-жала калышкан. Башталгыч класстын 35 окуучусу тарашканада экиге бөлүнүп, карандай чайга, нанга кезекте турушат. Айла жоктун амалына түшкөн мындагы мугалимдер менен окуучулар өз өмүрлөрүнө да сак. Бул жайдын жараксыз экени башта айтылгандай, мектеп бир күнү тайып кетиши мүмкүн. Анткени пайдабалы кооптуу абалда. Биздин мектебибиздин жертөлөсү 2 кабат имараттын ортоңку залы мына могу ФСК пустотканын үстүндө турат. Эч кандай пайдабал куюлган эмес. ФСКлар ийилип кеткен. Демек азыр мунун үстүндө азыр окуучулар окуп атат да. Мунун үстүндө азыр окуучулар окуп атат. 2 кабат тизилген кирпич ушул ФСКнын үстүндө турат. Эч кандай пайдабал жок. Мына бул жердеги суу кетчү жердин баары отурган.
мынакей чуңкур болуп, капталдардын баары жараңкы кеткен. Билим алган жайдын абалы мына ушундай. Бирок алакан жайып отуруп калган эч ким жок. Eski mektep жараксыз деген экинчи эмес. Мектеп жетекчилиги жаңы мектеп курдуруу ниетинде атайын жайды документтештирип да койгон экен. Анысы да бекер эмес, атайын акчага бүткөн. Архитектура планировочный условиясын 2015-жылы чийдирип даярдатып койгонбуз. Эгерде салынып калса 60 соттук жер райондук архитектура тарабынан 8300 сомго жасатылып, муну айыл өкмөтү каржылап берген, ошону даярдап койгонбуз. Эгерде мектеп салынып калса, мына абусуда. Ошондо мектеп салына турган болсо жери даяр экен да. Жери даяр болот атат, жери даяр. Мурунку эски мектептин орду даяр. Анан ошо эски мектептин ордунда да бар мурунку Шитовой мектептин корпусу турат, ошону бузуш үчүн дагы атайын независимый эксперт менен кортун чыгарып даярдап койгонбуз. Жаңы мектеп түшчү жер да даяр, эми куруу турат. Бул боюнча директор райондон баштап андагы жогору турган желек илинген жерлердин жетекчилигине баарына кайрылган. Бирок алардын алгылыктуу жооп боло элек. Жаңы мектеп салуу боюнча биз ушу көп кайрылууларга жазганбыз. Бул райондук администрацияга, Ак Суу райондук, андан кийин обл администрацияга, Каптагаевка жазганбыз. Андан кийин биздин Кыргыз Республиканын финанс министри Касмалиевке жазганбыз кайрылуу. Андан кийин биздин билим берүү жана илим министри мурунку Эльмира Сариевага кайрылуу жазганбыз. Ынандуу жооп келген жок. Бардылар ушу финансы каражаты жетишпейт, ошон үчүн мектеп салынуу боюнча эч жыйынтык чыга элек да. Бул кайрылуу кагаздар жөнүндө карандай болуп калып калган. Карандай болчу эле калып калып атат азырынча. Менин кыялымдагы мектеп. Мына ушул темада бардыгыбыз дилбаян жазабыз. Жараксыз жайда билим бергендер ара-тороодо мына ушундай үмүттүү сабактарды өтүп турушат. Соороткондукпу же үмүтүн үзүлбөгөнүбү айтор окуучулар ойлонуп отурбастан кыялындагы мектебин сүрөтүн кагазга каалаганда түшүрүшөт. Мектебим эң жакшы болуп, бардык нерселер бар. Мектептин ичинде бүт спорт зал, клубтардын баары болсо экен дейм. Мен өз мектебим жакшы болсо дейм, жакшы мектепте окугум келет. Азыр ушул мектепте эмнелер жок? Бул мектепте спорт зал жок, жана өзүбүздүн клубубузда кичинекей, биздин клубубуз чоң болуп спорт зал болсо дейм. Жаштын тилегин берет дейт элибизде. Тилектен кийинки кезек эми билектүүлөрдө. Жараксыз жай дагы канчага чейин чыдайт? Күн, ай, жыл өтөбү баары бир эскелиги жеткен совхозчулардын үйү да бир күнү керектен чыгат. Бирок айттырбай ала салып кетпесе эле болду. Ал эми өз өмүрлөрүн тобокелге салган мугалимдер менен окуучулар жаратылыш ээсин жалоору карай билим жолун токтотпой келет. Кадамжай райондук жолдор башкармалыгы өз милдетин Бирлик айыл өкмөтүнө жүктөп койгон. Муналым Союз ыдырагындан бери бул аймактын жолу эч бир тараптан көңүл бурулбай келет. Буга наразы болгон айылдыктар жолду оңдоо боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылып эле келишет. Бирок ушул убакка чейин эч майнап чыккан эмес. Мунун себебин биздин аймактык кабарчы жерине барып териштирип көргөн. Бирлик айыл өкмөтүнүн Борбордук көчөсү каттам көп болгондуктан ар жыл сайын оңдоп түзөөдөн өткөрүп туруу зарыл. Бирок бул милдетти аркалаган башкармалыктын техникасы болсо күйүүчү майы жок. Аны тапса дагы бир кемчилик чыгат. Мындай шылтоолордон чарчаган жергиликтүү эл өкүлдөрү жана айыл башчылары Кадамжай райондук жол тейлөө мекемесине нааразы. Мына Кадамжай районунун ДЭП 46 ишканасына караштуу мына Бирлик айыл өкмөтүнүн аймагындагы жолдо турабыз. Ошол мына чоң баткен Кадамжай трассасынан ошо биздин айыл аймактын конторасына кеткен жол. ДЭПке кайрылганда өкмөттөн да кайрылат, келбейт. Келсе да жалчытпайт да, мындайча айтканда же саларка сурайт бизден. Айыл өкмөтү саларка башкасын кылабыз. Ушу күнгө мына кыйналып бүттүк да. Мына биздин ушака каттаган элдерибиздин мына техникаларга да өтө чоң зыян келтирип атат да. Бул көчөгө Союз убагында асфальт төшөлүп, ошондон бери көңүл бурулбагандыктан учурдагы абалы кейиштүү. Кар эрип, топтолгон суулар жолдун четин бузуп кеткен. Мындан сырткары жолдогу чуңкурчалар каттаган автоунаалардын тетиктерин да жарактан чыгарууда. Ал эми жөө адамдар жаан-чачын учурунда жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Жолубуз энди мана шу машинени ар бир айда немелерин алмаштырып атабыз. Анау ходойлоруну.
Жүре жолубуз начар эми. Бул шуну биз элден сураганы мана депутаттарга, өкмөткө айтып атабыз. 1 жылдан бери айтабыз. Аны 2 километрден ар жылга биздин асфальтлатууга неме бар экен. Шону 1 километрин огула дагы анау конторго чейин, урмушка чейин асфальт кылып бергиле деп депутаттарга айтабыз, өкмөткө айтып атабыз. Эч кандай бир толук болбой атат да. 14 айыл каттаган бул жолду жергиликтүү бийлик өз каражатынан айрым жерлерин оңдоп турууга аргасыз болуп келет. Антпесе 10 миңден ашуун жашоочулардын негизги каттамы токтоп калуусу мүмкүн дешет. Жолдун эски асфальтын бузуп, элдин жардамында шагыл төгүп тегиздеп койгонго жол тейлеген ишкана уруксаат бербей келет. Жолду эл өзү сурамдат да. Асфальтын алып берсең, биз өз грунтовсын өзүбүз эле өз жаныбыздан да белчи. Ой депкен бойда. Дептин кызыкчылыгы барбы? Асфальт деген аты жок да биздечи. Ошол кышында барып шлак сурасак, өзүбүзгө жетпейт дейт. Ошол депке караганда жолго сурап атабыз биз өзүчү. Өздөрү чачыш керек негизи туура шлакты. А бизде келип чачпай, биз өзүбүз барып балдар менен потреб барып чөп келип, аны өзү чачып жүрдүк. Анда араң берет. Жол башкармалыгынын бул аймакты тейлөө бөлүмүнө келгенибизде ишкананын алдында эски техникадан башка бир да кызматкерди жолуктура албадык. Мекемеге жакын жашаган тургундардан сураганыбызда бул жердин кызматкерлери каар жааган убакта эле жумуш ордуна келишери маалым болду. Мындан улам телефон аркылуу да байланышууга мүмкүн болбоду. Буга ылайык өз милдетин татыктуу аткарбай, мамлекетте маяна алып жаткан кызматкерлерге транспорт министрлиги көңүл буруп койсо дешет элеттиктер. Эл ич өнөргенчи деп айтылат эмеспи? Албетте, өзгөчө өнөрүң болсо, өзгөлөргө дагы өрнөк болооруң чын. Өнөр жана өрнөктөп сөз баштап калдык, кийинки каарманыбыз тууралуу сөз деле ушул нукта болмокчу. Дегеним Талас районунун Көк Кашат айылынын тургуну Раиса Шорукова кадимки биз көрүп эле жүргөн Сөөлжандын жардамы менен мол түшүм алууда. Ал сөөлжандарга кадимкиндей кам көрүп, бак өстүрөт. Буга ыраазы болгон дымдашкан курттар жер семирткичтерди чыгарып берет. Эми миң уккандан бир көргөн демекчи, кийинки сөз мына ошол сөөлжандардын дыйканчылыктагы пайдалуулугу тууралуу болмокчу. Алманы түнөп депсем, ушундан баштап. Азыр алманы түнөп. Биогумустан бери санам. Акыркы учурдагы аба ырайынын катаалдыгына карабастан кеч болсо да жазгы дыйканчылыкты баштоо керек. Бирок кеч болгону бул үй бүлөнү анча деле ойго салчу да эмес. Раиса Шорукова быйылда түшүмдү мол болуусуна ишенет. Анткени анын короосунда табигый жер семирткичи бар. Аны кадимки сөөлжандардан алат. Биогумус алып келип, ушу огородко эң биринчи яма казып, арк кылып туруп, яма казып туруп, чириндилердин баарын тыштап, бүт чириндили таш, темир, шишеден башкасынын баарын тең жүн болобу, картошка болобу, эмне мусордун баарын жалбырак, фасолдун кабыгын, чөп жардын баарын тыштап туруп, суу чуркатып туруп, анан бир четинде кичине кый тыштап туруп элем. Сөөлжан ушул биогумусту сөөлжанды алып келип кое бергем. Биз билген сөөлжандан биогумус деп аталган жер семирткич алынат экен. Нымдуулукту сүйгөн курттун бул түрү жер кыртышын жеп, андан органикалык зат пайда болот. Сөөлжандын дыйканчылыкта пайдалуулугу буга чейин деле далилденип, кээ бир өлкөлөрдө массалык түрдө өстүрүлөт. Өзүнө ылайык короосуна сөөлжан багып келген айылдык дыйкан мунун пайдалуулугу менен кошуналары менен да тең билишет. Улам желбеген жака жыла берет, анан желгенде мында 18 удобрение бар экен да. Азыр мен гүлдөрүм, карайсың могу курттарды мынакей, момундай болуп, азыр мына күн ысыганда булар деген аябай көп төлдөйт, көп болот дагы. Жүн болобу, эмне болот, бүт жейт болгондо момундай немен сеткаларды жей албайт экен да. Жана жиптердичи, пластмасс жей албайт экен. Анан темир, шише, таштарды калганын бүт жейт. Сөөлжандын алынган биогумус колго жасалган органикалык заттардан 2 эсе пайдалуу. Ал биринчиден жер кыртышынын нымдуулугун тең салмактап, өсүмдүктүн өз учурунда бышып жетилүүсүн шарттайт. Мындан тышкары зыяндуу илдеттерден да коргоп берет. Анан да эң башкысы биогумус себилген жерден мол түшүм алууга болот. Буга ишенимдүү далилдер бар. Ушу биогумус эмени, топурактарды мен могу жерге себем, мына ушу жерден эле жана өзүң көргөндөй савис, пияз, помидор, жалаң жашылчанын баарын ушу жерден эле кайра жашылча тиккенге чейин сактайм да ушу жерден эле алам. Биогумустан түшүмү аябай мол болот, берекелүү болот. Биогумус курттарын сепкенге чейин түшүмдү кандай алчу деңиз? Анда азыр союз убагынан бери эчтеке эле себелбей, анда начар эле алчумун. Качан биогумус алып келип өстүрүп, сепкенден кийин клубникам да, малинам да баары жакшы болду. Чакан эле жерден 10 чакты пияз менен чакат болуп, билекте сабиздерди алып жаткан дыйкандын бул сөзү сизди да шыктандырып турса керек. Буга ылайык эң негизги суроо сөөлжанга кантип кам көрүп, биогумусту канча убакыттан кийин алса болот?
мисалы үчүн азыр бир 2 килограммдай алып кетти дейли. Ошондо Сөлжандын өзүн алып кетиш керекпи? Жок, Сөлжандын өзүн терип алып кетет. О менен терип Сөлжандын өзүн алып кетет дагы. Арык жасап, яма кылып, ага кыйдан немеден боктордон төгүп, анан жана жалбырак чиринделерден төгүп туруп, анан Сөлжанды кой берип коет. Анан өзү эле иштетип баштайт. Ошентип эле иштетип баштайт. Башында яма кылыш керек экен. Чуңкур 4 бурчтук яма казып алып, арык кызып, суу жиберип, анан куртту ошондо биринчи могу кыйларды тыштап, анан барып куртту тыштап, анан мондон мусор тыштаса, анан жеп баштайт экен. Түшүмдөн сырткары Раиса Шорокова Сөлжандан чыккан даяр биогумус топурагын сатып, Жакан каржы булагын таап алган. 1 жылда жакшы эле акча таап алчудай. Бул абдан жакшы экен. Өзүбүзгө аябай пайдалуу, жакшы экен да. Анан баягы түшүмдөн сырткары дагы кошумча каржы булагы болот турбайбы? Ооба, каржы булагы сатсаң дагы бир мөшөңүн 200дөн эмне азыр топурактагы. Ушу жөн эле, үйдөн эле. Мындай эле эме болот атпайбы? Ким берет аны? Мына жөн эле топуракты иштетип эле үйдөн. Бирок мен жакшы эле кылып турум деп атам, ушу айыл кеңешке кирип, ушундай консультация алып, эмесине барып, ошолордон эме алып, ушундай өстүр деп эметкенине. Ошого азыр сүйүнүп атам, ушинтип эме түшүмдү мол алганымачы. Чакан короосунда эле дыйканчылык кылган Раиса Шорокова жалгыз бой, 5 баланын энеси. Пенсия курагына келип калса деле, эмгектен өз энчисин таба билген дыйкан дагы башка органикалык заттарды өздөштүрүүнү максат кылууда. Демек, бир нерсеге кызыгып, аны кыймыл коштосо, өз пайдаңдын үлүшүн тапса болот тура. Элдин таппаган эле жок деп таң калып отургандар бардыр арабызда. Эгерде сиз дагы дыйканчылык менен электенип, бул ыкманы колдонууга бел байлап жаткан болсоңуз, анда биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Анткени илет көрсөтүүсү айыл арасында тажрыйба алмашуу ниетин да көздөйт. Сиздердин да бөлүшө турчу жаңылыктарыңыз болсо, анда экранда көрүнгөн номерлер аркылуу бизге кайрылсаңыздар болот. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкүнчө айлыбыз аман, элибиз тынч болсун, кечиңиздер кууна улансын.